Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев президент Садыр Жапаровго кайрылып, Кыргызстанды чалып жаткандар бар экенин айтты. Ал мындай пикирин башкы прокурордун депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартууга макул берүү сунушу каралып жаткан учурда билдирди. Кыргызстанда бирөө чала баштады. Жакын арада башкы прокурор менен каршылашуунун тирешин көрөсүңөр. Аларды дагы чалып атат. УКМК жарандары тыңшасын деген мыйзамга башкы прокурор кече каршы чыкты. Эми Адахан Кимсанбаевич кесиптештерибизди шашылыш түрдө жоопко тартууга макулдук сурап жатат, деди Төлөбаев. Ошондой эле ал төрага Талант Мамытовдагы мурда куугунтук көргөнүн, президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин дагы абакта жатканын эске салды. Мындан биз сабак алабызбы же жокпу? Протокол боюнча Пандоранын яшигин ачпагыла. Эртең бирөөлөрдүн башына тиет ошол. Садыр Нуркожоевич, сизди бирөөлөр дагы бир жака алып баратат. Ишенбеңиз, ал протокол чатак, деди Төлөбаев. Белгилей кетсек, Мадумаров буга чейин Кыргыз-Тажик чек арасында 4 көчө тилкесине байланыштуу протокол тууралуу башкы прокуратурага бир нече ирет сурак берип чыккан.